International Alert эл аралык уюмунун колдоосу менен ынтымакта жашоо долбоору облусубуздун аймактарында ишке ашырылып, натыйжада жаштардын дараметин жогорулатуу боюнча жана эл арасында чыр-чатактарды алдын алууга багытталган атайын иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Бул ирет коомдогу жаштардын ролу деп аталган иш-чара болуп өттү. Мында окуучулар, студенттер жана коомдогу активисттер катышты. Жаштар уюмдары бар, ар кандай ыктыярчылык топтор бар. Ошолордун дагы жалпы ошо ыктыярчылык боюнча ишмердүүлүгүн өнүктүрүү боюнча бул башталып атат. Бул биринчи талкуу клубу болуп эсептелинет. Мындан кийин дагы сентябрь айына чейин 5 жолу өтөт. Темалар ар кайсы багыт болуп турат. Эң максаты ошол ыктыярчылардын өздөрүнүн дараметтерин жогорулатуу, аларды өнүктүрүү. Азыр билесиздер, жогорку кеңеште дагы ушул ыктыярчылык боюнча атайын мыйзамдын коом талкууга чыккан. Биз ыктыярчылык, мисалы, көчмөндөр оюндарына көп өзүнүн пайдасын көргөздү. Пандемияда, саясий окуялардан кийин да, күнүмдүк турмушта, экологияга болгон мамиледе көп ыктыярчылыктын негизинде көп пайдалуу иштер болуп атат да. Биз дагы ошол ыктыярчылык деген өзүнчө бир мыйзам негизинде, же болбосо атайын бир ыктыярчылык менен иштегендер кантип уюштуруш керек, өздөрүнүн кандай деңгээлдери болуш керек да, мындай дараметтери кандай болуш керек, ошол багытта дагы аларды өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Бул болсо International Alert уюмунун атынан. Азыркы аракет эртеңки келечек деген урандын алкагында жаштарга туура багыт берүү зарыл. Ошондой эле жаштарды активдүүлүгүндө, алардын билимдүү, тарбиялуу болуп өсүүсүнө азыртадан баштап кам көрүү зарыл. Андыктан бүгүнкү жолугушуу иш-чарасында да ушул жаштардын өз ыктыяры менен мекенине салым кошуусу боюнча кеп-кеңештер айтылды. Азыркы биздин проектте болсо ошо биздин волонтерлордун дараметин жогорулатуу максаты. Ал жерден биздики көп нерсе түшүнүп өткөндө волонтер десе бир организацияга байлануу деп түшүнүп өткөн. Волонтер негизи төрүлгөндөн баштап эле баарыбыз волонтербиз. Теречети жыйнап коюу, же болбосо бирөөгө барып жардам берүү бул волонтерство деп аталат да. Азыркы учурда кандай жардамда окутуулар жүргүзүп атат. Биздин эле дискуссиондук клубду ала турганбызсак, ынтымактуу жашоо. Ошол жерден биз волонтерлордун дараметин жогорулатып, аларды түшүндүрүп, волонтерлор бул өзгөчө мамлекеттин бир бутагы десек да болот да. Анткени волонтерство мындай чыккан трендте болуп кетпедиби? Волонтерлордо биринчиден икемдүү, билимдүү, илимдүү болуш экенин басым жазышыбыз керек. Себеп дегенде волонтерлор түшүнүшү керек. Ошол билимдүү болуп, мамлекеттик тарабында да жардам берип, жандай процесстерге дагы катышуу экенин ошол жерге да түшүндүрүп кетишибиз. Нурлис Оразматов Шекер айыл аймагынын тургуну. Ал ар дайым буга окшогон окуу семинарлардан калбай катышып келет. Өз эле эмес, элеттеги жаштарды дагы патриоттулукка үндөп, колдоо көрсөтүп келүүдө. Биз бүгүнкү окутуудан биз ошо ыктыярчылардан канткенде биз айыл жерлерде өзүнүн коомчулугубузда канткенде ыктыярчыларды өнүктүрө алабыз, кандай жолдор менен, кандай механизмдер менен ишке ашыра алабыз. Ошол менен катар тынчтык куруу багытында дагы көптөгөн маалыматтарды алып үйрөнүп алдык. Сөзсүз түрдө бул бүгүнкү алган билимибиздин натыйжасында өзүнүн келген аймактарда, жерлерде иш алып барабыз деп ойлойм. Дагы да алдыдагы жолугушууларда бир сөзсүз түрдө бир эффективдүү, натыйжалуу бир жыйынтык менен келебиз го деп ойлойбуз да, кийинки жолугушуулардан. Бүгүнкү күндө мени дагы сүйүндүрүп атканы, мени сыймыктандырып аткан нерсе ушул да. Себеби дегенде мурунку муундар же болбосо бизден улуураак муундагылар бул ыктыярчылык жөнүндө түшүнүгү жок болсо да ал нерсеге көп кызыгышпайт эле да. Бүгүнкү күндө мектеп окуучусунан баштап студенттерге чейин, айыл жерлериндеги жаш активисттер дагы бул ыктыярчылыкка абдан кызыгышып, ар тармакта ар кандай иш-чараларды, маданий, спорттук, деп койчу кандай гана иш-чаралар болбосун ал жерге өздөрүнүн демилгелерин алып чыгып, идеяларын алып чыгып, ошо аралашып, ошол нерселерди ишке ашырууга абдан кызыгышат да. Баарыбызга маалым болгондой эле соңку убактарда жаш активисттердин катары көбөйүп, өз ыктыярлары менен өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошуп келишет. Буга себеп өлкө аймагында өткөрүлүп жаткан маданий салтанаттуу иш-чараларда жаштар өз ыктыярлары менен колдоо көрсөтүп келишүүдө. Өлкөнүн өнүгүүсү жаштардан көз каранды экенин унутпай, ар дайым жаш активисттердин дараметин жогорулатуу өзгөчө мааниге ээ. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Мейманбеков, Ынтымак Мейманбеков, Таңкы Талас программасы үчүн.